Сейчас мы видим уже увеличение активности, даже некоторые участки были с очередями на входе, но тем не менее, даже несмотря на то, что изменения в законодательстве, вот мы посмотрели, произошли в августе 2024 года, касающиеся именно выборов местной Кенеши. Эртеден бери бир канча добуш берүү жайларын кыдырып чыктык. Азыр шайлоочулар көбүрөөк келе баштады. Кээ бир тилкеде анча узун эмес кезек күтүүнү байкадык. Жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо боюнча мыйзамга 2024 жылдын августунда өзгөртүүлөр киргизилген. Аймактык шайлоо комиссиясынын ишинде бул мыйзамды аткарууда эч кандай кыйынчылык билинген жок. Тескерисинче бардык иштер так уюшкандыкта жүрүп жатыптыр. Тилкенин төрагасы менен дагы сүйлөштүк. Мага жалаң жагымдуу таасир калтырышты. Жабдуулар боюнча айтсам, биз барган тилкелерде автоматташтырылган добуш берүү тутуму тоскоолдуктарга учураганын байкаган жокпуз. Бизде Беларуста шайлоого Кыргызстандагыдай жабдуулар колдонулбай, салттуу тартипте добуш берилет. Сиздерде болсо жогорку технологиялар колдонулат экен. Шайлоочуну каттоодо толтурулган барактарды саноодо да эч кандай ашыкча сөз жок. Никаких вопросов.